Өтө боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул кечке орозодонго жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып болгон соң, урматтуу момун мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Учерка чүйдө орозодо 30 күн теле долбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул Рамазан айы жаңылануун жана сооптун сезону деген темада сөз кылабыз. Андыктан бул өтө чоң сооп сезон айы десек болот, мүмкүнчүлүк айы десек болот. Теология илимдеринин доктору, профессор, устазыбыз Козуев Сагынбек агай, кош келдиңиз. Рахмат. Биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз, орозоңуз кабыл болсун. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушул жалпы эл журтка буюрса мына 20 минутта бир умуктуу ойлорду, бир жаңыланууну айталы. Элиңиз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алла Таала ушул кирип келген Рамазаныбызды баарыбызга берекелүү кылсын. Кур'ан ай дейбиз, ушул баарыбызды ушул өзүнүн ушул айдын берекелери менен курчаган болсун иншалла. Кылган амалдарыбызга көп соопторду берген болсун. Жакшы устаз, теманы ачып бериңиз эми. Темабыз бүгүнкү биздин темабыз Рамазан айыны. Мен бул Рамазан айынын орозо ибадатынын башка ибадаттарга караганда бир өзгөчөлүк тарабы бар. Ошого токтолуп кетейин деп турам. Эми бул жерде эки нерсе бар. Биринчиси, Алла Таала бул айдын сообун өзүм берем дейт. Мындайча айтканда, бул айда кылынган ибадаттын сообу Алла Таалага калган нерсе. Хадисте айтылат, Рамазан айы мага тиешелүү ай дейт. Мага тиешелүү ай. Ошондуктан мен мунун сообун өзүм берем дейт. Анан хадистин уланысында орозо кармаган киши менин ыраазычылык үчүн гана жеп ичүүдөн тыйылып атат, ошондой эле ар кандай башка шахавый маселелерден тыйылат дейт. Ошондуктан мен мунун жанагы сообун өзүм берем. Биринчи өзгөчөлүгү ушул. Экинчи өзгөчөлүгү, Рамазан айында орозо кармагандар үчүн атайын бейиштен өзгөчө бир орун бар. Райян деген эшиктен киргизилет бул райян. Хадистин жалпы маанисинде ушундай айтылат. Ушундай бир атайын райян деген эшиктен киргизилген бейиш жаратылган. Булар жараң ошол Рамазан айында орозо кармагандар үчүн. Акырет күнү орозо кармагандар келгиле деп чакырылат. Орозо кармагандар бүт баарды ошол жака барышат. Баягы райян эшигинен баары киргенден кийин ал эшик жабылат деп айтылып атат хадисте. Жабылгандан кийин, андан кийин башка ал эшиктен эч ким кирбейт экен көрсө. Мына ошол эки өзгөчөлүгү бар Рамазан айынын. Иншалла ошол өзгөчөлүктү биз орозо кармоо аркылуу Алла Таала буйрган, Алла Таала айткан, шариятыбыз көрсөтүп берген ошол ийгиликтерге жетүүнү Алла Таала баарыбызга насип кылсын иншалла. Эми жана дагы айтып кеттик, бул биз үчүн бир сооптун сезону дедик. Ооба. Я бизде канчалаган кесиптерибиз бар. Ар бир кесиптин өзүнүн сезону бар да, мисалы, соодагерлердин сезону бар, чарбадарлардын, дыйкандардын сезону бар. Ар бир ошол сезон келгенде өзүнчө бир башка бир абалга өтүшөт. Себеби аларга материалдык бир кызыкчылык бар. Рамазан айы биз момун мусулмандар үчүн ушундай бир кызыкчылык, ушундай бир эме катары карашыбыз керек да. Сооп биздин куржунубузду толтурат буюрса. Бир соопко, бир жакшылыкка Алла Таала 1000 эсе көп сооп берип атат бул айда. Ошондуктан ар бирибиз мурда кылбаган жакшылыктарды ушул айда кылышыбыз керек да. Мурда болуп көрбөгөндөй сооп берилип атат. Себеби балким мурда эч жасабаган жакшы амалдарды ушул айда жасап көрүшүбүз керек. Мисалы, Маккага барабыз, Ооба. Ажылыкка барабыз, умрага барабыз. Мисалы, бир киши барды дейли, келгенден кийин барып, тиякта эч ибадат кылбаса да, жөн эле жатса, келип бизге айтса, мисалы, мен бардым аякта, жаттым, жөн эле жаттым, намаз эле окуган жокмун десе, баарыбыз уккан ар бир киши эмне кылат? Таң калат. Кантип эле сен ошол жака барып, кантип ошондой мүмкүнчүлүктү, Алла Тааланын үйүнө барып ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланбадың деп бүт баарыбыз таң калабыз. Ооба. Мына Рамазан айдагы дал ошондой. Экөө бирдей эле парз ибадат. Айырмачылыгы бар, тиги ажылык эмеси шарты бар өзүнүн. Рамазан да ошондой. Муну дагы биз эч кандай мындай бош өткөрүп жибербешибиз керек. Жөн эле катардагы 11 айдын 12-си катары өткөрбөшүбүз керек да. Буга өзүнчө даярданышыбыз керек. Өзүнчө план түзүшүбүз керек. Себеби бизге керек бул ай. Биз мусулманга керек, сооп бизге керек, ырайым бизге керек. Биз муктажбыз бул нерселерге. Ошондуктан мүмкүн болушунча бул айга маани беришибиз керек. Ибадатыбыз болсун, башка жүрүш турушубуз болсун. Мындайча айтканда, биз жанагы бир сөз бар да, орозо кармайбыз дейбиз, бирок экинчи тарабынан
орозо бизди кармаш керек да негизичи. Орозо кармайбыз дегенде албетте биз мындай физически биз кармайбыз. Бирок биздин ниетибизде ушул нерсе болуш керек да. Орозо бизди кармасын. Себеби бул насип иши да. Ушул убакка чейин орозо кармай албай келгендерибиз бар. Ооба. Канчалаган кишилер бар. Канчалаган мүмкүнчүлүктөн кур калды деген түшүнүлөт бул. Эми ошол ушундай бир ниет кылайлы, Алла Таала орозо кармоо аркылуу бизди ошол жаман нерселерден коргосун. А биз өзүбүзгө 100% өзүбүз кала турган болсок, өзүбүздүн нафсибиз менен, анда биз тез эле орозону толук кармай албайбыз да. Себеби биз инсанбыз, кемчиликтүүбүз, жаман сөз сүйлөп коебуз, дагы башка. Ушулардын бүт бардыгы биздин орозонун соопторун азайта турган амалдар, жаман нерселер да. Ошондуктан иншалла биз физический орозону кармай берели, руханий жактан Алла Таала туткан орозобуз аркылуу бизди кармасын. Ал кандай болот? Ошондой бир жанагындай чөйрөлөрдөн Алла Таала бизди узак кылат. Мисалы ушак чөйрөсүнө түшүрбөшү мүмкүн. Дагы башка күнөө кыла турган чөйрөгө бизди бир себептер менен алып барбашы мүмкүн. Ошол жактан тосушу мүмкүн да. Ошондуктан биз Рамазанда орозо кармап атканда ушуга да ниет кылайлы. Мен орозо кармадым, мен кутулам эмес. Балким мен аракет кылып атам. Аллах Таала мени ошол орозом аркылуу мени куткарсын деген ниетти койгонубуз дагы туурараак болот да, иншалла. Ошого аракет кылышыбыз керек. Бул берекелүү айды мүмкүн болушунча толтуруп, эртенен баштап кечке чейин даже түнү менен айлантыш керек бул нерсени. Себеби бир эме да бар. Алла Таала жаңа асмандардын эшигин ачат деген бир түшүнүк бар да. Ал деген сөз асмандардын эшиги ачылды дегенде Алла Таала менен байланыш түз болот деген сөз. Ошол убакта биз сахурда турабыз, күндө мисалы турабы, эртең ушу орозо убагында эртең менен сахурда турабыз. Сахур деген бул биздин тахажжудтун убагы болот. Ошол убакта асмандын эшиктери ачылган болот. Ошол убакта биз дуа кылайлы. Тиги ооз жаба электен мурда бир аз эртерээк туруп, бир 2 ракат, 4 ракат тахажжуд намазы окуйлу дагы, дуа кылайлы. Ошол түзмө-түз байланыш болгон учурда биздин дуабыз кабыл болсун иншалла. Ошого аракет кылайлы. Албетте бул амалдар өтө маанилүү. Анан жана дагы эмеден айттык. Бул жаңылануунун бир эмеси дедик да. Адам орозо ай келгенде бизди бир кадимки бир калыптан экинчи калыпка салыш керек да. Аны биз өзүбүз отуруп алып ойлонушубуз керек. Буга чейинки орозолорум кандай болду? Мындан кийинки орозолорум кандай болот деген максатта ошону өзүбүз баягы эсепке тартыш нафсибизди эсепке тартышыбыз керек да. Эгерде биз орозо Рамазан айы киргенге чейин жасап жүргөн кээ бир жаман иштерибиз болсун, ушак болсун, же башка ушундай нерселерди Рамазан айынан кийин таштап койгон болсок, ошол орозо айы, ошол Рамазан айы бизге пайда болду деген сөз. Жок, эгерде ошол Рамазанга чейин жасап жүргөн ишибизди Рамазандан кийин деле улантып жүргөн болсок, анда инсан ойлонуш керек. Анда бизди Рамазан өзгөртө албаптыр деген сөз да. Биздин 1 айлык Рамазаныбыз калган 9 айга жете турганчалык бир энергия болуш керек. Мисалы, жөнөкөй мисалы бул. Бир жериң ооруп, больницага, врачка барсаң, бир таблетка берет, а? Ооба. Бир суткада бирөөнү ичесиң, бир күндө бир. Ал деген сөз, ошол ичкен таблеткаңдын таасири сенде бир күн турат деген сөз. Ошол сыяктуу Рамазандагы эгер биз ошол шарият талап кылгандай тарызда кармай турган болсок, ошол Рамазандагы биздин руханий абалыбыз, руханий жан дүйнөбүз калган 11 айга жетиш керек да. Калган 11 айга жетиш керек. Эгерде ушул абалды эмете албасак, анда биздин жанагы абалыбыз бир аз ойлоно турган болуп калат да. Мисалы, Рамазандын башка бир дагы эмеси бар, мындай. Не деп коет? Өзүбүз буга чейинки Рамазаныбыз менен мындан кийинки Рамазаныбызды мисалы кантип билсек болот. Рамазан дегенде акылыбызга эмне келет? Ушинтип билип алсак болот да. Рамазан дегенде эгерде көп кылган дуаларыбыз, көп окуган намаздарыбыз, көп берген садакаларыбыз, көп зикир тарткандарыбыз Рамазан дегенде акылыбызга келе турган болсо, анда биз утуктабыз. Жок, Рамазан дегенде чоң эт, табак эттер, чоң дасторкондор, ифтардан башка нерсе акылыбызга келбей турган болсо, анда ал пикирибизди дагы бир баштан ойлонушубуз керек да. Себеби Рамазандын ошондой бир өзгөчөлүгү бар. Хикматы ичинде бир хикматы бар. Ал Рамазан эртене кечке ачка жүрүп, нафсибизди тарбиялап атпайбызбы?
ошол аркылуу мисалы ачка жүргөн кишилердин эмнесин билишибиз керек, абалын түшүнүшүбүз керек. Ошондон пайдаланып аягында ошол башка бирөөлөргө жанагы тамагы жок инсандар көп да. Ошолорго жардам берүү деген сезим бизде ойгонуш керек да. Эгер ойгонбогон болсок, ошону ойгото албаган болсок, анда бул Рамазан бизди бир калыптан экинчи калыпка сала албады дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан биз эгерде мындай абалга түшүш үчүн, эгерде мурда кармап жүргөн кишилер болсок, анда өткөндөгү орозобуз менен бүгүн кийинки мында ушул орозо экөө бирдей болбош керек. Сөзсүз жакшы жака бир өнүгүү болуш керек. Сөзсүз жакшы тарапка бурулуу болуш керек. Эми биринчи баштап аткандар болсо, аларга дагы шүгүр. Биринчи башта баягы хидаяттын эрте кечи жок. Кеч болсо да келгенине шүгүр, берилгенине шүгүр дейбиз го. Алар дагы ушуну ойлош керек. Демек, Рамазан башталды, мен башка бир жашоого баштадым, башка бир чөйрөгө кирдим, иншалла деп ошол орозо тутуп баштагандан мурда балким ошол Рамазан туурасында кээ бирки жанагы маалыматтарды алып, яны билген нерсени инсан жакшы аткарат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча маалымат менен бул ишти баштаса жакшы болот. Эми орозо киргенден кийин башка эмнебиз бар? Куран окуйбуз, Куран айы дейбиз, Рамазан айы. Дагы башка пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сиратынан окуш керек, өмүр баянынан. Себеби булар бизге өрнөк. Рамазандын ичинде өзгөчө кадыр түн бар. Бул дагы өзүнчө бир биз үчүн неймат. Айтор, бул Рамазан айы ким канча аракет кылса, ошончолук сооп куржунун толтурат. А ким эгер жок кадимки эле 12 ай, 11 айдын 12-чиси катары көрө турган болсо, ал ошо ойдон өтүп кете берет. Ал мисалы биз Рамазанга муктажбыз да негизи. Биз муктаж болгондон кийин аракетти биз кылышыбыз керек. Рамазан келди, пайдалана турган биз, эгер пайдаланбасак өтүп кете берет. Ошондуктан ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Устаз анан бул орозо айы мындай чоң мүмкүнчүлүк шанс ай деп эдиңизби, сезон ай депчи. Анан ошол сезон айда жанагындай суроо да келип атат, биякта ошол уктаса болобу депчи. Албетте уктайт. Уктоо керек, укташ керек. Кайлула деген эмебиз бар. Албетте эрте менен эрте турабыз го. Эрте тургандан кийин, андан кийин баягы кайлула убактысында жанагы орто намазын, пешин намазын убагына жеткенге чейин бир аз уктап алса болот. Себеби инсан чарчайт, бар бир денебиз чарчайт да. Ошого кайлула кылып уктап алса, бул орозосунун эмесин убакыт калган жана ооз ачарга чейин инсан өзүнүн жакшы алып жүрүүсүндө өбөлгө түзөт. Ошондуктан уктаса болот албетте. Демек пайгамбарыбыздын сахабалары, достору ошол баягы 6 айлап күткөндө ошол демек ошол сезонду билген экен да. Да, алар билишет. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган кишилер. Ошондуктан алар жанында жүргөн кишилер. Алардын ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи түздөн түз алган кишилер да. Алар көрдү бул жашоону. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жашоодун көрдү. Ошондуктан ант болгон кандай көргөн болсо ошондой аткарганга аракет кылышты. Алар ошон үчүн сахаба болушту. Демек кече бир агайды айтат, ушул 11 ай иштешет экен, анан орозо айды ушул орозо кармап, Куран окуп, жакшы иштер менен ушул жалаң арнайм дейт да, ошо элге өзүмөчү. Демек бул сезонду билип алган да. Сезонду билип алган да. Мында биз деле мисалы азыр деле мисалы кээ бирки ушундай сөздөрүбүз болот. Эртең Рамазан баштагандан кийин суроолор көбөйүп баштайт. Мен иштейт элем, анан мен жанагы убактым жок, тиричилигим бар деген. Эми эгер адам жылдын башынан ошого ниет кылган болсо, бир ай иштебей туруп, жооп алып туруп, 11 ай ошо бир айлык ырыскыны топтогонго бир мүмкүнчүлүгүбүз бар да баарында. Болгону ага иншалла деп бир ниет кылышыбыз керек. Иншалла деп ошого бир пландуу Рамазанга жылдын башынан баштап эле пландуу баштасак, анда Алла Таала бизге ошол жеңилдикти жаратып берет. Жаратуучу Алла Таала биздин бардыгы биздин ниетибизге жараша болот да. Ошо да бир жеке ишкер бир байке айтып атат, ушул баягы колунда бир 200ге жакын жумушчу бар экен. Ушул айда жеңилдик кылып бошотот экен да. Эс алышат экен, ошол орозону кармашат, кайрымдуулук иштерди жасашат, жакшылыкка жарышат ушундай. Демек бул сезонду, шанстуу мүмкүнчүлүктү билгендер. Албетте, машалла, жакшы иш кылыптыр. Өтө сонун иш жасаптыр. Себеби ошонто канча киши жумушчусу ошолор алган сооптон ошолор да калат. Себеби хадисте айтылат го, кимде-ким бир жакшылыкка далалат кыла турган болсо, ошол жакшылыкты иштегенде сообунчалык сооп алат дейт. Бул мындай
жетекчилерибиз көп болсун иншалла. Ушундай жетекчиге сооп кетет. Албетте, ар бирөөнүн сооп кетет. Ар бир туткан, ар бир эмесинен амалынан сооп кетет. Ал баягы бир ок менен эки коюн атып атыптыр. Алла разы болсун, ушундайлар көбөйө берсин арабызда иншалла. Ушул баягы жылдан жылга күндөн күнгө ушундай дин агартуу өсүп, сиздер ошогон доктурлар келип баягы сабак берип, не кылып өнүп өсүп баратабыз. Орозо кармагандар да көп. Анан ошол азыр мечиттерден көрүп атабыз, баягы тараев намаз болсун, баягы мечиттер батпай калып, өзгөчө жаштарга агай. Анан демек ушул мүмкүнчүлүк сезон айды Кудай таала баарыбызга куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Анан агай, анда ушул эфирибиздин соңунда бир жакшы сөзүңүз жыйынтыктап, анан эл журтубузга, мусулмандарга бир жакшы доо берсеңиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз албетте бир жакшылыкты бөлүшкүбүз келет да. Азыр WhatsApp'та баарыбыздын группаларыбыз бар. Мисалы, бир жерде бир машина арзан болуп атса, бир жерде бир кийим арзан болуп атса, бүт баарын жеткиребиз да. Пайдаланып калгыла ушундан дейбиз. Арзан экен дейбиз да. Акция болуп атат да. Акция болуп атат деп акча тапкыла деген сыяктуу чакырыктарыбыз толтура да. Ушуну Рамазан айында да ушуну кылайлы. Келгиле, сооптун акциясы болуп атат. Келгиле, акыреттин акциясы болуп атат. Келгиле, мынтип соопту топтоп алайлы, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калайлы деп, ушуну иншалла баарыбыз башкаларга жеткирейли. Мүмкүн болушунча эртең болбосо тиги Райян деген бейишке кирип кетип атканыбызда, тиги ошол жакындарыбыз, дос жолдошторубуз биздин этегибизден кармап калбаш керек да. Эмнеге айтпадың депчи. Ошон үчүн мүмкүн болушунча буларды жеткиргенге аракет кылайлы. Эми Алла таала ушул Рамазан, ыйык Рамазан айында, ушул кирип келген Рамазан айында баарыбызга эки дүйнө бактылуулугун насип кылсын иншалла. Элибизге, жерибизге, бүт бардык ушул мусулман дүйнөсүнө эки дүйнө бактылуулук берсин. Кылган ибадаттарын эселеп соопторун берген болсун иншалла. Мындан кийин Рамазан айынын ошол эмесин, маанисин түшүнүп, мындан кийин ошол эрте баштап, жылдын башынан баштап ушуга даярданып жүрүүнү баарыбызга насип кылсын. Бирахматика я архамар рахимин. Алла таала разы болсун баарыбызга. Алла разы болсун, урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Агай айткандай, ушул сезонду, мүмкүнчүлүктү, шансты кетирбей, буюрса толук кармап, ушул нематты, жакшылыкты жакшы сактап калууга баарыбызга Кудай таала күч кубат берсин. Теология илимдеринин доктору, профессор Козиев Сагынбек агайыбыздан жакшы насихат болду. Орозодо 30 күн деле долбоору буюрса кийинки эфирлерде жолугабыз. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.